Намазда албетте ихтилафтар көп. Бирок бизде бир чоң кемчилдик бар. Бардыгыбызда турган жакшы угуп алайлы, башкаларга жеткирип барайлы. Аллаху акбарды айтпайлы, кулак кагып намаз башта берди да. О намазы болгон жок бечаранын. Биринчи фарыз бул. Аллаху акбар деп намаздын ичиндеги. Албетте сыртындагы фарыздар, ниет бул намаздын сыртындагы фарыз. Уақыт намаздын сыртындагы фарыз. Кыбланы караш намаздын сыртындагы фарыз. Дененин, кийимдин, окуй турган жердин таза болушлугу намаздын сыртындагы фарыз. Бирок намаздын ичиндеги биринчи фарыз Аллаху акбар, такбир тахрима. Эгерде Аллаху акбарды айтпайлы кулакты кагып эле келип алсаңыз, намаз болгон жок. Кийинки такбирлер бардыгы сүннөт. Рукуга барганда, саждага барганда Аллаху акбар деп атпайбызбы? Булардын бардыгы сүннөт, бирок биринчи такбир, такбиратул ула. Биринчи такбир, такбир тахрима деп коет буну. Арам кыла турган такбир. Эмнени? Адал дүйнөдөгү иштерди утурумдук арам кылып койду. Жегенди, ичкенди, басканды, уктаганды, бирөөгө саламдашканды, саламга жооп бергенди, жакшы эле сөздөр. Бирок азыр сиз Аллаху акбар деп намазга киргенден кийин ушулар арам болуп турат сизге. Убактынча арам болуп турат. Ошон үчүн такбир тахрима деп коет. Дүйнөнү Аллаху акбар таштадыкпы? Дүйнөнүн пикирин дагы таштап коелу. Дүйнөнүн камын дагы таштап коелу. Дүйнөдөгү адал нерселерди арам кылып өзүңүзгө Аллаху акбар деп намазга кирдиңизби? Эми арам ойлордун бардыгынан таштап коелу. Болбоду дегенде намаздын башынан аягына чейин Алланын алдында турам деген сезим бизде үзүлбөсүн. Мына ушуга биз концентрацияга машык кылышыбыз керек. Ушуга мээнет кылышыбыз керек. Ушуга акылыбызды топтошубуз керек, жыйнашыбыз керек. Бул шайтан алып кетет. Аллаху акбар деди, жайлоо кетти да бул. Аллаху акбар бирок контейнерде отуруп алды. Намаз бүттү, контейнери бүттү, ачып бүттү. Каяка гана алып кетпейт. Ошондон эмнени окуп атабыз, ошонун аркасынан түшөйлү. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Аркасынан. Эмнени айтып атам, аркасынан. Эмнени окуп атам? Субхана роббиял азим. Субхана роббиял а'ла. Аркасынан. Ат-тахияту лиллах. Вассалават, ват-таййибат. Эмнени айтып атам? Аркасынан. Ошондо биз шайтандын азыркындай азгырып бизди алып кетип, бир ааламды кыдыртып кайра алып келбейт да, ойнобойт биз менен. Эми ошо Аллаху акбар деп тил менен айтышлык бул фарз. Колду көтөрүшлүк важип. Бирок кайерге чейин көтөрүшлүк ихтилаф. Бирөө бул жерге чейин, бирөө бул жерге чейин, бирөө бул жерге чейин. Бирөө таптакыр эле көтөрбөй эле коет, эмне болсо ошол. Ушундайлар да бар. Бирок биздеги Ханафи мазхабда ушу хадистердин бардыгына амал болсун деп кулактын тушуна чейин көтөрөбүз. Кулактын тушуна чейин. Алаканды кыбланы каратабыз. Алаканды бири-бирине каратпайбыз. Учураштырбайбыз. Кээ бирлер мындай айтат, Аллаху акбар. Андай эмес, Аллаху акбар. Алакан кыбланы карасын. Ачып албаңыз, жумуп албаңыз, муштумдап албаңыз. Кээ бирлер мындай дагы бар. Аллаху акбар. Жок, карагыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай бизге үйрөтсө, ошондой кылайлы. Буга сопот алакан өзүнүн абалында өтө мындай эмес, өтө бийик эмес, өтө кыска эмес. Мына кулактын тушунда кылып туруп, бармак кулактын жумшагына чейин жакыныраак болсо, сөз тийгизишлик ал фарыздарыз эмес бул. Тушуна чейин болсо болду. Тушуна чейин. Аллаху акбар. Фарызды да аткардык, важипти да аткардык, сүннөттөрдүн бардыгын аткардык, мустахабын да кошо аткардык. Мен бунда мисалы далына чейин көтөргөндөр бар. Аллаху акбар. Бундай да хадис бар. Кулагына чейин көтөргөн, бундай да хадис бар. Кулагын учуна чейин, манжалардын учтары кулагын учуна чейин көтөрүлгөн, бундай да хадис бар. Имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейх ушул 3 хадиске чогуу амал болсун, бир хадисти да таштап кетпейин деп, кулактын ушу учтарына манжанын учтары, алаканыбыз болсо кулактын тушуна,
Ал эми алаканыбыздын башы болсо далдын тушуна ушунун баардыгы туура келсин деп ушундай. Мына Ханафи мазхабы. Аллаху акбар дедикпи? Болду, эми көздү контролго алайлы. Адамдын өзү көзү кайерде болсо өзү ошол жерде. Көзү кайерде болсо себеп көз алып качып кетет тияка бияка. Ошондуктан сажда кайерге кылабыз, ошол жерде карап турайлы, башка жакта эмес. Сажда кылган жерди карам, Аллаху акбар дедик. Колубузду болсо киндиктин алдына, оң колду сол колдун үстүнө астына койдубуз. Ваил ибн Хужр радыйаллаху анху айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көрдүм. Ядау яминаху аля шимали тахта сурра фи салат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам оң колун сол колдун үстүнө коёт эле, намаздын ичинде киндиктин астына коёт. Бул жерде да киндиктин үстүнө, киндиктен жогору, көкүрөккө, жүрөк тарапка койгондору. Ихтилаф башка дагы толтурабыз риваяттар бар. Кээ-бирлер саклагылы шия туугандар колу мындай эле кылат. Сиздер талаша берип каягына кояйын эми, лучше мындай эле кылбайын деп мындайлар дагы бар. Ошон үчүн биздеги карап туруп, колдун алдына жаштакай койдук. Путубуз өтө тайтайбай, өтө бириктирип албай, өзүңүзгө ыңгайлуу, далыңызга ыңгайлуу келген ушул акыбалда коюп турабыз. Бул жүрөгүбүздө чечим болуш керек. Жашообуздун девизи болуш керек бул. Кандай гана болбосун. Коомчулукта, соодагерде, саясатчакта кандай гана болбосун, пайда гана жеткиребиз деген ойдо болушубуз керек. Пайда жеткире албасак, зыян жеткирбейбиз. Экинчиси, мусулмандын көңүлүн көтөр. Адам деген жакшы менен жамандын, кыйынчылык менен жеңилчиликтин ортосунда жашайт. Ушул учурларда кичине оор болуп калганда көңүлүн көтөрө албайсыңбы? Кыжалат кылба. Аны эч качан кыжалат кылба. Азыр кыжалат кылганда бир телефон менен, же болбосо неизвестный номер менен, СМС менен кыжалат кылган жолдору толтура. Буну бардык адам билет. Шайтан көрсөтө берет. Маршрутка болгондо барса дагы бирөөнүн жолун тосуп кыжалат кылат да. Мисалы айтсакчы, кыжалат кылганда эми жолдору толтура. Бирок адам өзүнүн жүрөгүнөн сураса, ушул кыжалат кылып атамбы же жокпу? Сразу оңой эле чечип алат. Бирөөнүн жөн эле эшикте турат эле, убакытсыз эле келен, мейли биз болойлу, башка болойлу. Кыжалат кылыш үчүн кабыл албай тура берет. Бир салга турсунчу тияк депчи. Жолдор толтура. Демек, мусулмандын көңүлүн көтөрө албасак, кыжалат кылбайлы. Тамашалап да кыжалат кылышлык исламда тыйым салынган. Тамашалап. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Ким жалган сүйлөсө тамашалап дагы, ал дагы ушу жалганга кирет. Аны таштаса, ага бейиштен орун берилет деп караңыз. Кезде бир тамашалап деле жалган сүйлөп коебуз. Кээде тамашалап деле кыжалат кылып коебуз, батингесин бекитип коебуз. Ушундай окуя пайгамбарыбыздын учурунда болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мединадан чыгып келатса мечиттен, бир сахаба пайгамбарыбыздын жора жолдошторунан экинчисинин бут кийимин бекитип койду. Ал чыгып эле таппай калды. Кыжалат болду да. Какой-то минута, какой-то ушу бир момент, кандай кыжалат болду. Бут кийимин таппай калды. Анан эле кыжалат болгондон таппай калгандан кийин тиги досанан берип коюп кой. Пайгамбарыбыз айтты, кыямат күнү кантип жооп бересиң ушу кыжалат кылганыңа деди. Ал айтты, мен тамашалап койдум. Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, мен тамашалап эле койдум эле деди. Пайгамбарыбыз кайра кайталады сөзүн. Кыямат күнү кантип жооп бересиң ушу кыжалат кылганыңа. Тамашалап дагы мусулманды кыжалат кылышлык тыйым салынган. Эгерде чындап кыжалат кылсак, буга айтыңызчы, өзүңүз айтыңызчы. Бунун деңгээли каякта жатат. Демек, мусулмандын көңүлүн көтөрөйлү. Колубуздан келсе көтөрөйлү. Мына адамдык касиет, мына батырлыгыңыз, мына жоомарттыгыңыз, мына айкөлдүгүңүз, мына берешендүүлүгүңүз, мына адамдык касиетиңиз. Мына улуттук баалуулук деп. Көтөрүңүз колуңуздан. Кыйынсызбы, адамсызбы? Колуңуздан келбейби? Анда кыжалат кылбаңыз. Үчүнчүсү, мактаңыз. Мактай албайсызбы? Жамандабаңыз. Мактаганда дагы бет алдында эмес, жок кезинде. Бул жерде ким жок болсо ошону мактаңыз. Бет алдында мактаган ал жакшылыкка эмес. Ал жерде ихлас жок. Ал жерде кошоматчылык болушу мүмкүн. Ал туруп, машалла, бет алдында президентти мактайбыз, премьер-министрди мактайбыз, депутатты мактайбыз, ректорубузду мактайбыз, муфтини мактайбыз, дагы кимди көрүп жакшы көрсө мактайбыз. Бет алдында мактайбыз, бирок аркасында
Жоқ. Мұсылман адам бет алдына мақтайды. Пайғамбар айтқан, бет алдына мақтаған мойнын сындырған менен барабар. Bir адам бет алдына бір мақтаса, оғызына топырақ толтырып қойғыла дейді. Мақтағасын деген. Бет алдында емес, ал ғайып, ал жоқ. Арқасынан мақтаған меңдеген ибадаттан жоғары. Bir мұсылманды мақтаған меңдеген ибадаттан жоғары тұрады бұл.